Мал жайып жүрүп менен малдарымын арасына чоочун мал келип кошулуп калды. Айылдагылардан башка айылдагыларга кабар берип, малдын түсүн, жашын, ээн белгилерин айттырып жатам. Эси издеп жаткандыр. Кошунам айтат: "Бул малды айдап жибер талаага. Эртең милиция келип уурдалган мал деп сени кармайт" деп кеңеш берип жатат. Эми малды талаага айдап жибергенге көзүм кыйбай жатат. Мен уурдаган эмесмин да. Эси келсе берем. Кандай кеңеш бересиз? Түшүнүктүү. Сиздин аракетиңизде мындай мыйзам бузуу фактысы жок. Себеби дегенде сиз ал малды уурдаган эмессиз. Ал мал мындай жоголгон мал. Талаада өзүңүз сурооңузду айтып жатасыз, ээн талаада өзү келип кошулду деп. Демек, аны сиз тура эле алып келип бакканыңыз, бирок мыйзам боюнча сиз ошол мал табылган күндөн тартып 3 жумушчу күн, 3 күндүн ичинде сиз өзүңүз жашаган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына, демек өзүңүз жашаган айыл өкмөткө же болбосо милиция органына билдирүү жасашыңыз керек. Демек, ошол малды ээсин табуу үчүн жогоруда айткандай сиздин айыл өкмөтүңүз жашаган жердеги же болбосо ошол милиция органы, участкалык милиция мындай алектениш керек. Эгерде бул малдын ээси табыла турган болсо, сиз ал малдын ээсинен ошол канча күн баккан болсоңуз, ошол күнгө мындай келтирилген чыгымдардын, демек чөп берген болсоңуз, дагы башка мындай каражаттар кеткен болсо, ошол каражатты өндүрүп алууга, мындан сырткары сиз таап мындай бакканыңыз үчүн сүйүнчү акы алганга дагы сизде мындай мыйзам жол берет. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгерде ал малдын ээси табылбаса, анда 3 ай мөөнөт өткөндөн кийин бул малды мындай сизге ээлик кылууга мыйзам жол берет. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 263 берене кароосуз калган малга менчик укугуна ээ болуу. Эгерде кароосуз үй жаныбарлары кармалгандыгы жөнүндө арыз берилген учурдан баштап 3 айдын ичинде алардын ээси табылбаса жана аларга укугу бар экендиги жөнүндө билдирбесе, анда ал малга менчик укугу аны баккан жана пайдаланган жакка өтөт. Өзү багып жаткан малга ээ болуудан ал баш тартса, алар коммуналдык менчикке өтөт жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы аныктаган тартипте пайдаланылат. Эгерде мал башка жактын менчигине өтүп кеткенден кийин, анын мурдагы ээси келген учурда, анын ээси ал малдын өзүнө көнүп калгандыгын далилдеген жагдай болсо, же жаңы ээси аларга карата катаал же башкача түрдө талаптагыдай мамиле кылбаса, анын жаңы ээси макулдашуу боюнча аныкталган шартта, ал эми андай макулдашууга жетишилбесе, сот аркылуу аларды кайра кайтарууну талап кыла алат. Кароосуз үй жаныбарлардын ээсине кайтарып берген учурда, ал малды кармаган жак жана ал мал багуусунда жана пайдалануусунда турган жак анын ээсинен ал малды пайдалануудан алган пайдасын чыгарып салгандан кийин аны багууга кеткен зарыл чыгымдардын ордун толтуруп алууга укуктуу. Кароосуз үй жаныбарларын кармаган жак анын ээсинен сүйүнчү талап кылууга укуктуу.